Саламатсыздарбы, урматтуу, кадырлуу көрөрмандарым. Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге адамгерчиликтин, сабырдуулуктун жана үй бүлөлүк ыйык баалуулуктардын тереңдигин чагылдырган, чыныгы турмуштан алынган, абдан таасирдүү жана сабак болоорлук окуяны сунуштайбыз. Эгерде каналыбызга жазыла элек болсоңуз, коңгуроону басып, катталып кетүүңүздү коюп. Эгерде каналыбызга жазыла элек болсоңуз, анда коңгуроону басып, катталып кетиңиз. Видеонун аягына чейин көрүп, өз пикириңизди калтырууну да унутпаңыз. Эл сыйлаган аксакал жана жаңы келин. Айдана Болбосогон аттап, келин болуп түшкөнүнө туура 5 жылдын жүзү болду. Жогорку окуу жайын аяктап, келечектен көптү үмүттөндүргөн юрист кесибин алганы менен, Жолдош Эрмектин өтүнүчү жана кайнатасы Курманбек карыянын каарыган чагында жанында болуп, батасын алуу үчүн үйдө калууну туура көргөн. Кайнатасы Курманбек карыя бүтүндөй айылга кадыр барк өткөн, сөзү аз, бирок ар бир баскан турганы үлгү болгон аксакал эле. Ал эч качан бирөөгө катуу айтып, көңүлүн оорутчу эмес. Ар дайым терең ойго батып, короодогу өз колу менен отургузган бакчасында гүлдөр менен бактарды карап, сабырдуу отурганын көрүүгө болот эле. Бирок Айдана байкагыч келин болгондуктан, кайнатасынын карактеринде дайыма катылып жаткан бир терең кайгы, бир чечилбеген сыр бар экенин туйчу. Күндөрдүн биринде Айдана кайненесинен Курманбек карыя тууралуу сурап калат. Кайненеси да терең үшкүрүнүп, кайран атаң жаш кезинде өтө эле көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Кезинде бир досу бар эле, экөө бир туугандай жакын болчу. Бирок ошол кездеги бир окуядан кийин атаң такыр өзгөрүп, түнт тартып калган деп кыска айтып берди. Үйдүн чатырында бир топ эски буюмдар сакталган чакан бөлмө бар эле. Ошол жерде карагайдан жасалган чаң басып калган эски сандык турчу. Кайнатасы ал сандыкты эч качан бирөөгө ачтырчу эмес. Атүгүл жубайына да карматкан эмес эле. Ачкычы дайыма Курманбек карыянын чөнтөгүндө жүрөр эле. Үйдөгүлөрдүн баары ал сандыкта карыянын жаш кездеги документтери же эстелик буюмдары бар деп ойлошчу. Күндөрдүн биринде Эрмек жумушта, кайненеси айылдагы туугандарына конокко кеткен болчу. Айдана чатырды иретке келтирип жатып, ошол эски сандыкты көрөт. Таң калыштуусу, бул ирет кайнатасы сандыкты ачып, кайра бекиткенди унутуп, ачкычын бетине калтырып кетиптир. Айдана алгач токтоло түшүп, бирөөнүн сырын ачуу туура эмес да деп өзүн токтотууга аракет кылды. Бирок жүрөгүндөгү кызыгуу жеңип, кадам таштады. Сандыктын капкагын акырын көтөргөндө, ичинен эски кагаздардын, куураган гүлдөрдүн жана жыгачтын жыты бурк этти. Ичинде жаш кездеги сүрөттөр, айылдык кеңештин бир нече ардак грамоталары жана эски жип менен бекем таңылган саргайган каттардын тутамы жаткан экен. Айдана колдору титиреп, каттардын жибин чечти. Каттар мындан 30 жыл мурда жазылган экен. Ар бир катты окуган сайын келиндин көзүнөн жаш токтобой куюлуп жатты. Көрсө 1990 жылдары айылда катуу өрт кырсыгы болгон экен. Ошол түнү Курманбек карыянын эң жакын досу Акжолдун үйү күйүп кетет. Курманбек агага карай чуркап барып, жалындап жаткан үйдүн ичинен досунун 2 кичинекей наристесин тобокелге салып сооруп чыгат. Бирок өрттү өчүрүүгө кайра киргенде досу Акжол жыгылган устундун алдында калып көз жумган экен. Ошол түнү Курманбек досун куткара албай калган үчүн өзүн өмүр бою күнөөлөп келген экен. Бирок сыр муну менен гана бүтпөйт. Каттардын арасында айылдагы банктын эски дүмүрчөктөрү да бар эле. Досу каза болгондон кийин Курманбек карыя анын жетим калган 2 баласын эч кимге билгизбей 30 жыл бою жашыруун каржылап келген. Ал өзү тапканынын жарымын кээде өз үй бүлөсүнөн да кыркып, камкорчу катары ошол балдардын эсебине которуп турган. Ал балдарды окуткан, буттарына тургузган.
Атүгүл үйлөнүп турмуш курганына да жашыруун демөөрчү болгон экен. Ошол балдар азыр шаарда чоң кызматтарда иштеп, камсыз жашаганы менен өздөрүнө өмүр бою көмүскөдө жардам берип келген адамдын ким экенин ушул күнгө чейин билишкен эмес. Курманбек карыя бул жакшылыгын милдет кылбай, жубайына да, уулу Эрмекке да айтпай, чөп-чөнөкөй адамдык милдетим деп эсептеп, жүрөгүндө жалгыз көтөрүп келген экен. Айдана каттарды окуп бүтүп, көз жашын сүртүп жатканда, аркасынан кадамдардын дабышы угулду. Бурулуп караса, босогодо кайнатасы Курманбек карыя туруптур. Сүйөнүп турган таягы титиреп, каректеринде капачылык бар эле. Ата, мени кечириңиз, мен билип туруп ачкан жокмун деп, Айдана жер карап, мукактана түштү. Карыя жай басып келип, сандыкты карап терең үшкүрдү. Андан соң келинине карап жумшак үн катты. Капа болбо кызым. Жараткандын буйругу менен бул сыр сага гана ачылган окшойт. Менин досум Акжолго берген убадамды гана аткардым. Анын балдарын жетимсиретпей бутуна тургузуу менин парзым эле. Бирок муну бирөө билсе, жасаган жакшылыгымдын сообу да, наркы да кетет. Жакшылык бул дарыяга ыргытылган таш сыяктуу болуш керек. Суу түбүнө чөгөт, бирок Кудай баарын көрүп турат. Ата, сиз чыныгы баатырсыз, бирок эмнеге муну Эрмекке же апама айткан жоксуз? Алар сиз менен сыймыктанышмак да, деди Айдана сый урматы ашып. Жок, кызым. Бул менин жана жараткандын ортосундагы аруу сыр. Мага убада бер. Бул сыр мен бул дүйнөдөн өткөнгө чейин ошол сандык менен бирге көмүлсүн. Эрмекке да, башкага да айтпа деп өтүндү карыя. Айдана кайнатасынын колунан өп, бул сырды өмүр бою бекем сактоого убада берди. Ошол күндөн тарта келин кайнатасына жана карыган адам катары эмес, Айкөлдүктүн улуу үлгүсү катары карап, мурдагыдан да артык камкордук көрүп, сыйлай баштады. Урматтуу угармандарым, арабызда кайнатабыз Курманбек карыядай унчукпай жакшылык кылган, жасаган сооп ишин милдет кылбай, айкөл инсандарыбыз аман болушсун. Бул таасирдүү окуя сиздердин да жүрөгүңүздөргө жылуулук тартуулап, адамгерчиликтин кадырын эске салды деген үмүттөбүз. Видеого лайк басып, өз ой-пикирлериңиздерди комментарийге жазып калтырыңыздар. Кийинки маанилүү турмуштук окуяларда көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.